Бүгүн эмне жасасам деп ойлонуп холодец жасайын деп чечтим. Ал үчүн базарга барып, уйдун шыйрагын алдым. Үйгө келип морозильникти ачып карасам, желбей калган койдун баштары бар экен, тойдон келген эттер бар экен, этин шылып алып калып калган сөөктөр бар экен. Ошолордун бардыгын салдым дагы чоң кастрюляга суудан куюп, газга асып, бир катар кайнатып туруп, суусун төгүп, кайрадан жаңы суу куюп, былкылдатып, газда 5-6 саат кайнаттым. Кайнатып жатканда 5-6 лавр жалбырагын салып койдум. Андан кийин алып чыгып, сөөктөрүнөн ажыратып, эттерин бөлүп алып, майдалап туурап, туздан коштум, мурч коштум, ачуу калемпир коштум, дагы кичине кайнаттым дагы, идиштерге жакшына кылып куюп алдым. Мен болсо каймактын идиштерин, майонездин идиштерин, пластик идиштерин бардыгын эле тазалап жууп, полкага коюп сактай берчүмүн. А үйдөгүлөр болсо, муну эмне кыласыз деп эле мени шылдыңдап жатып калышчу. Мынакей ошонун пайдасы тийди деп үйдөгүлөргө көргөзсөм, бардыгы ооба деп отуруп калышты. Ошентип мен бул үйдө болгон бардык пластик идиштерге холодецти куюп чыктым. Эң алдына өзүңүздөр көргөндөй сабизди салдым, укроп койдум, андан кийин бардыгын куюп бөлүштүрүп чыктым. Идиштерге куюлган холодецтерибиз муздагандан кийин алардын үстүн жаап, капкактарын, капкагы жокторду болсо пищевой менен ороп, булардын бардыгын мен морозильникке алып барып салып келгенге даярдап койдум. Ал эми жей тургандарды өзүнчө коюп койдум. Мынакей көрсөңүздөр болот, кандай сонун, таза, тунук холодец болду. Жасап көрүңүздөр. Ал эми холодецтин пайдасы тууралуу мен айтпасам деле билесиздер. Ата-энеңиздерге, үйүңүздөгүлөргө жасап бериңиз. Бул табигый кальций болуп эсептелинет. Эгерде рецепт жаккан болсо, подписацияны басып, менин каналыма кошулуп коюңуздар.